санитардык эрежелер сакталып дегендей азыр да болсо ошол коронавирус илдетинин баягы илеби кайта элек да. Анан облус аймагында вакцинациялоо иштери кандай жүрүп жатат? Эмдөө канча адам эмделди дегендей? Экинчи дозасы. Туура айттыңыз. Бүгүнкү күндө биздин эң бир орчундуу маселебиздин бири, бүгүнкү күндө биз жалпы область боюнча 435.112 адам алыш керек болсо, бүгүнкү күндө 237 миң алды. Бул деген бүгүнкү эртең саат 8ге жалпы область боюнча 57% түстү. Бул негизинен мына ушу вакциналоо боюнча бүгүнкү күндө биздин ушул Базарган районуна бүгүн 73%га чыкты, Нокен району 1% чыкты. Эми кемчиликтер бар. Мына Ак Суу районунда бүгүнкү күндө 49% түшүп атат. Мали Суу шаары 49, Кара Көл шаары 46%. Бул эки шаар бир районда бүгүнкү күндө бир топ иштер кечеңдеп атат. Бир топ иштер жакшы жүрбөй атат. Булар боюнча биз жергиликтүү бийликтин акимдери менен, шаардын мэрлери менен, өзүнүн областтык ыкчам штабта дагы өкүлдүн катышуусу менен карадык. Буларга тапшырма бердик, ошону күчөтүү жагын, ошону боюнча иш барып атат. Негизинен жалпы область боюнча бүгүнкү күндө бир гана биздин красный зона иштеп атат, көк жаңакта иштеп атат. Бүгүнкү күндө аерде 25 бейтап бар оорулуу. Бул негизинен ошол биз ошол бейтаптарды анализ кылып көрсөк дагы ошол 23 бейтаптын ичинен 23-ү бейтап вакцина албаган ооруп атат. Анын ичинен бирден экиден алгандар бар экен, бирок алар тез эле сакайып чыгып кетип атат. Эми ошол вакцина убагында албагандар ооруп, мындай бүгүнкү күндө абалдар оор, өтө оор абалда, реанимацияда адам жок. Негизи бүгүнкү күндө калган район шаарларда бүгүнкү күндө красный зона жабык, убактылуу жаап турганбыз. Бирок эгер Кудай сактасын, эгер мындай күчөп кете турган болсо, бүгүнкү күндө биздин резервдер да бар, кошумча койкалар да бүгүнкү күндө даяр.